Hayır bu betmeyecek ötmedi. Mana ушуну таппай жүргөмдө Азаттыктын сайтында бар экен. Замирбек Үсөнбаевди 1,5 жыл иштетип туруп жумуштан алып коюшкан. Ишо чет өлкөдө жүргөн кезинен жумуштан алып мен ошо Замирбек Үсөнбаев директор болуп турганда жумушка кирген. Мен баарын билем. Мына Азаттыктан таптым сайтынан. Ушул керек болчу. Ушул нерсени ойлонуп жүрүп Замирбек Үсөнбаев инсульт алды. Мен кыргызга кадырым жокпу, мен маданият тармагына кадырым жок калды беле деп ой басып жүрүп инсульт алган. Кыргызбай Осмонов келгенден бери момундай бузукулар филармониянын профессионалдыгын бузду. Сөгүнгөнү менен ишим жок, мага десе Турсуин чечип алсын, мейли ал өзүнүн иши, кеп анда эмес. Филармониянын директору кимдер менен иш алып барып атат? Кыргызбай Осмонов маданиятты эмне кылып атат? Жо, мен көрүнгөн эмесмин да, мен көрүнгөн киши эмесмин да, базардан келген жокмун агай. Спектакль коюлуп атпайбы? 7-8 жолу коюлду, эмнеге смета жок? Бул эмне тартып атасыңар? Жо, мен тартып атам. Бияктан мен тартып элем. Сиз тартпайсыз. Ну эмне? Сен айтып берчиң, сметасын көрөм. О, биздин пачагыбыз чыгарганы калды окшойт, эй. Сен азыр эч ким биринчиден көргөзбөйт. Эми жок, ошо эмнеге көргөзбөйт? Бул жашыруун бирдеке барбы? Жок, жашыруун болгондо эмне? Бул сен доступ жок буга чейин. Анда озекел айтып бериңизчи, канча бөлүнгөн мюзиклга окшойт? Жок, аны тиякта эме бүт өзүнчө тиякта иштер бар дедим. Госфилармония. Токтогул Сатылганов атабыздын наамын алып турган филармониянын астында турам. Манас Алыкулов сексти бата менен баштап, бата менен бүтүрөт. Hayır bu betmeyecek ötmedi. Жигитибиздин долбоору мен абдан туура эмес көрүнүш деп эсептедим. А бул жерде эч кандай юмор жок. Адамды шылдыңдоо, денесин шылдыңдоо, көрүнүшүн шылдыңдоо и ошонун баардыгын уят сөздөр менен коштоо болду. Мен ойлойм, коом абдан туура талкуулап атат бүгүнкү күндө. Мындай программаларды биз YouTube болбосо дагы башка жеке каналдарды дагы койбош керекпиз. Анткени маданият адамдары бул эжекебиз айтып кетти, коомдун күзгүсү. Кайран гана Сүймөнкул Чокморов. Кулалманы тапканы жакшылыктын белгиси. Улалма сени жай ой күткөн, эч ким таба албасын деп бекем жашынган.